Ассаламу алейкум, урматтуу замандаштар. Саламатсыздарбы? Жалпы биздин каналдын катталуучулары. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, учурда Кыргыз өлкөсүндө коррупцияга каршы жакшы эле аракеттер жүрүп атат деп айтсак биз туура болот да. Эң башкысы жыйынтыгы кандай чыгат? Коомчулукка ачык айкын белгилүү болобу? Маселенин баары ушунда жатат. Баштапкы кадамдар жакшы деп айтсак болот. Биринчиден Райымбек Матраимов боюнча ал кишинин канчалык деңгээлде күнөөсү бар, же болбосо коррупциялык элементтерге канчалык тиешеси бар, алдын ала ал кишини күнөөлүү же күнөөсү жок деп айтуудан алыспыз албетте. Бул боюнча атайын тийиштүү органдар шугурланып, жыйынтыгын көрсөтөт деген ишеничтебиз. Генерал байкебиз Камчыбек Кыдыршаевичтин коомчулукка берген билдирүүсүнө таяна турган болсок, белгилүү Матраимовдун иштери боюнча айта кетти, баса белгилеп, ал кишинин тегерегиндеги аны менен кошо иштешип деп айтсак туура болобу, же болбосо табакташ болуп жүргөн деп айтсак туура болобу, деги эле ошол жааттагы мамлекеттик кызматкерлердин дагы бир тобу кармалып жумуштан алынды деген сөздөрдү айтып өттү. Бүгүнкү күндө Райымбек Матраимовго байланыштуу болгон 92 мамлекеттик кызматкерди аныктадык. Көлбаевга байланыштуу болгон 60 кызматкерди биз аныктадык. Андан сырткары таможня органдарынан 50 кызматкерди аныктадык. Ошентип 202 мамлекеттик кызматкер уюшкан кылмыштуулук топко, криминалдык элементтерге жана коррупцияга байланыштуу кызматтарынан алынып жатат. Мындан ары мамлекетте Көлбаев деген мафия болбойт. Мындан ары мамлекетте Райым Матраимов деген мафия болбойт. Райым Матраимов мындан ары мамлекетте жүрө турган болсо, кичинекей гана бир Матиз машинени минип алып жүрүш керек. Мындан ары Райым Матраимовдун кланы, анын байлыгы, анын кылмыштуу түрдө топтогон байлыктары мамлекеттин өсүп өнүгүшүнө тоскоол жаратып, же ички биздин саясий иштерибизге тоскоол кыла албаш керек. Дагы бир кызыктуу жагдайлардын бири, учурдагы жогорку кеңештин бир канча депутаттарынын аты аталууда коомчулукта, массалык маалымат каражаттарында. Алардын дагы коррупциялык элементтерге тиешеси бар, же болбосо жок, кандай болот, кандай жыйынтык чыгат, бул боюнча дагы иликтөө иштери жүрүп жаткансыйт. Кимдин күнөөсү болсо сөзсүз түрдө мамлекеттик деңгээлде мыйзамдын алкагында жооп берүүгө тийиш. Эгер ушул ойдон барып, бардыгын жумурай журтка иликтеп, жиликтеп, кимдин күнөөсү каяктан келип кошулган, булардын башында ким турат, ошондой эле учурдагы атка минерлердин дагы тиешеси канчалык деңгээлде бар, баарын ийне жибине чейин ачыктап, коомчулукка тактап берсе, бул Камчыбек мырзанын мамлекетке болгон чын жүрөктөгү иш аракеттери деп бааласак болот. Албетте убакыт көрсөтөт, күтө туралы. Кантсе дагы бул нерселерди биз эч качан четте карап турбай, алгылыктуу иштердин башаты катары бааласак болот. Жыйынтыктарды күтөбүз. Кудай буйруса, ким ак, ким кара далилденгени бул эң жакшы көрүнүш деп бааласак болот.